Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Acaba tek soru var. Aytыңыз. Bizden Nurjit Kadırбеков жана İdris Айтбаев деген агайларыбыз бар. Социалдык тармактардан ушулардын сабактарын угуп турсак болобу? Биздин мен өзүм адабият китептерди жакшы көрөм. Алып Токомбаев, Алык Осмонов чыгып айтмакчы. Шу агайлар жазуучулардын китептерин окуп турсак болобу? Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев англис тилчи мугалим, ошондой эле көп кырдуу маданияттын өкүлү. Нуржигит Кадырбеков окубаган жери калган эмес. Бул жагы Япония, тигил жагы Америкага чейин бар окуп келген ошол кыргыздын бычакка сап боло турган мыкты жигиттердин бири экөө тең. Негизи мына Туркияда, же Египетте, же Сауд Аравиясында, Пакистандын өзүндө бардык жерде ошол молдолордон сырткары ошол молдолор менен бирге ушул теманы сүйлөгөн ислам маданиятын көтөрүп жүргөн ушундай бир интеллигент өкүлдөрү бар. Булар дайыма сүйлөйт. Кээде молдолор менен булардын ортосунда дагы мисалы үчүн кээде жаңжал чыгып кетиши мүмкүн, эгерде булар фатвага кирип кеткен учурда. Бирок мында фатва айтпастан ошол эле учурда жалпы ислам баалуулуктарын жеткирип сүйлөп аткан болсо эмне үчүн укпаш керек деген сөз. Анткени буларда ислам маданияты сөзсүз түрдө бар. Исламды мындай илим катары, мындай бир кесип катары окушпаганы менен, бирок ошол исламдан көп нерсени окуп үйрөнүп билишкен. Демек жалпы маданият, ислам багыты тууралуу сүйлөгөнгө Мыктыбек Арстанбек, ошол Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев жана башкалар сүйлөп атканды колдоо кыла турган маселе. Анан бирок жанагыдай кээде мисалы үчүн жерен болсо дегендей молдолор кээде сүйлөбөй же тартынып калган учурда ошол молдолор сүйлөй турган, адистешкен сөз сүйлөй турган учурда, киришип кете турган учурда буларга дагы сөзсүз түрдө эмне тыюу салынганга туура келет. Тыюу салынганда бул маселе андай эмес, мындайды оңдогонго туура келип турат. Болбосо окуса, албетте окуса сонун жарашат. Анан экинчи маселе боюнча Чыңгыз Айтматов, ошондой эле Алык Осмонов, Алык Токомбаев жана башка биздин кыргыздын дөшаларын албетте бардыгын окуш керек. Анан кээ бир учурда жанагыдай Советтер Союзунун өзүнүн идеологиясынын таасири калып калган, же болбосо жеке инсан катарында өзүнүн бир баалуу катарында айткан пикирлерге балким биз кошула албашыбыз мүмкүн. Бирок баары урматтуу бир тууганым, чындыгында Курандан башка китептин баарында кемчилик болушу мүмкүн. Ошол өзүбүздүн ар бир окуган нерсени эле сиңирип албастан ошону элеп ирге ала турган бир деңгээлге жете турган болсо, анда бардык чыгармалар биз үчүн иншалла пайдалуу болгон болуп мисалы үчүн эсептелет деп мен айтар элем. Бирок жанагыдай уккандын бардыгын, көргөндүн бардыгын, окугандын бардыгын кабыл але бере турган болсок, анда жанагыдай Айтматтын бир жакшы сөзү бар да: ашказан мээден көрө акылдуураак. Ашказан дейт, бузук тамакты жесе кусуп таштайт экен да, мээ бардыгын кабыл але берет дейт. Көрдүңүзбү Айтматтын сөзү кандай керемет сөз. Бул араб тилинен окуп, анан кийин мен кыргызчасын таап көргөм. Ошол жанагыдай ашказандай болгонго аракет кылышыбыз керек. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ажеке, мен бир суроо берейин деп аттым эле. Бизде негизи жаштар ушундай салам беришет. Мен саламдашы боюнча кээ биркилер ассаламу алейкум дейт, анан көпчүлүгү салам алейкум дейт. Анан мен аларга айтам да, силер салам алейкум эмес, ассаламу алейкум деп салам бергиле. Салам алейкум деген сага өлүм болсун деп бир эмеде окуган элем да. Ошол распы, ошол боюнча сурайын дегем. Ал ассаму алейкум лысы жок жөн эле саму десе, анда ошондо өлүм деген мааниде. Бул ошо илгери бир болгон окуя. Азыркы учурда ассаламу алейкум анан саламун алейкум деп учурашат. Саламун алейкум деген Куранын Каримде текст бар, ушунда саламун ала деп келет. Бирок ошол сүннөт болгон учурашуу ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Ал эми саламун алейкум деле туура келет, бирок деген толук сүннөт соон албай калат. Ал деле туура салам алейкум деген. Бирок эң туура ассаламу алейкум. Анан ассаму алейкум деген албетте бул туура эмес. Бул сага өлүм болсун деген мааниде келет. Кудайым сактасын. Андан кийин жанагыдай ассалам ала ман ихтада, ала ман иттабал худа деп салам айтылат. Бул жанагы мусулман эместер аралашып калганда бардыгына салам айтылганда, мына жакында кече бирөө ошол жарыя кылыптыр президентке, премьер-министрге, муфтийге, өкмөткө, депутаттарга, анан уламалар төрагына мени кошуп койгон. Ошонун ичинде салам жүрөт. Ассаламу ала ман иттабал худа, анан ва алейкумуссалам ва рахматуллах баракатух деп. Эми ошол мындай бир мусулман эмес коомго салам айтып аткандай бир таасир калтырыптыр. Айтор саламдын тартиби мына ушундайча. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух.
Tamam, sizden bir nürken sorayın dedim le. Ey. 6 yaşar balağız var desen. Kança? 6. 6 жашта бала бар, ий. Ошонун операциясына А? кредит алып жасатсак болобу же болбойбу? Арам адалдыгын түшүндүрүп коюңузчу. Рахмат. Башка бир туугандар бар жок балдар? Мындай урматтуу бир тууганым, кээде ошол жанагыдай кредит алып, анан ошо дарылатканга ден соолукка болот дешет, кээ бир адамдар болот дешет. Анан ошол алгандан кийин бирок ошону менен карызга батып кетип, баланын башка бир туугандары дагы оорукчан болуп, алар дагы каралбай, ата эне дагы каралбай жүдөп кала турган учур дагы келип калышы мүмкүн. Бул убакта көп адамдын ден соолугу азырамдыкына караганда алдыга коюлат да. Анан кээ бир алымдар ден соолукка келгенде карап көрсө болот деген пикирди айтышат. Анан урматтуу бир туугандар, ушул жерде мен кече мындай бир интернеттен бир инилерибиздин бир сөзүн угуп калдым. Мына дейт: оору чыккандан бери Кудай Таалага дааваттын деле умранын деле кереги жок экен. Кереги жок турбайбы Кудайга деген сөздү ошол сыртта жүргөн биздин бордошторубуздун бири айтып атат. Эми ошол умрачылар аркылуу оору келип калып, дааватчылар аркылуу келип калып, демек Кудай Таалама бул дааваттын умранын кереги жок экен дейт. Кудай Таалама биздин окуп аткан намаздын деле, ажылыктын деле кереги жок. Кудай Таалага менен сенин деле керегиң жок. Бул бизге керек маселе. Biz ошол Кудайдын кулчулугун кылуу үчүн ошол Кудайдын Кур'ан-ы Каримдеги Уду иля сабили роббика, Роббуңдун Кудайыңдын жолуна даават кыл деген өкүмүн аткарып даават кылып атабыз. Албетте кемчилик кетип калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Умра дагы ошондой, ажылык дагы ошондой. Ажылыкты Кудай үчүн аткаргыла деген ошол Кудайдын өзүнүн буйругу бар. Бирок Кудайым эч кандай биздин ибадаттарга, биздин иш-чараларга, башкаларга муктаждыгы жок. Балким биз муктажбыз, ушул аркылуу Кудайдын ыраазылыгын алып бейишке киребиз, күнөөдөн сактанып, тозоктон кутулабыз деген үмүт менен. Демек ошол мусулмандарга келип аткан сыноону көрүп эле, демек Кудайга жакпаган сөз экен, демек Кудайга жакпайт экен деп ойлоп албаш керек. Намаз окуган адамга кайра ошол чындыкка, акыйкатка жакыныраак болгон адамга сыноо кайра көбүрөөк келет. Акыйкаттан алыс адамга сыноо кайра азыраак келет. Анткени ыйманы көп адамга Кудайым көбүрөөк сыноо берип, андан дагы бийигирээк макаматтарга, бийигирээк даражага жеткиргендин аракетинде болот урматтуу бир тууганым. Ошондуктан намаз окуган мусулманга же бир даават кылганга, же умрага барганга, же ажылыкка барганга, же бир сүннөт менен жашаганга сыноо келбейт. Аныкы бардыгы андай бир күнү келе жанагыдай май көл, суу көл болот деген сөз эмес урматтуу бир тууганым. Мусулманга оорураак сыноо келет, ошону көтөрө билгенде Кудайым ыраазы болуп, ага бейиштен жогорку даражаларды берет. Анан мусулмандардын ошол башына бир аз проблема келип калса, алардын кармап аткан дининин туура эмес экендигинен кабар бербейт. Ошол дааваттын туура эмес экендигинен кабар бербейт урматтуу бир тууганым. Мына ошол түшүнүктү өтө туура түшүнүп алыш керек. Адам бир аз отуруп жатып эле иш жок болуп калып, алыста жүргөндө кээде бекерчи болуп калат. Анан ушул карап отуруп эле ушинтип айтсам туура, Кудайга жаккан болсо анда мындай болбойт эле го деген, анда урматтуу бир тууганым, ал туура эмес болот. Анда көп адамдар, улуу адамдар ооруп өлгөн, оорукандар бар, башка бар. Анда бул деле Кудайга жакпай калыптыр деген сөз болот. Жок, андай эмес. Кудай Таалам сыноо катары оору берет, сыркоо берет, ким кандай көтөрөт. Дүйнөнүн бардыгы сыноо менен. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: адам эмне үчүн жаралды десе, "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун", мен инсаниятты жана жинди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым. Ибадат бул сыноо деген сөз урматтуу бир тууганым. Демек келген сыноолорду адамды жаман көрөт, жакшы көрөт деп билбеш керек. Ал эмес Кур'ан-ы Каримде эгерде бир адамга көп ырыскы берип койсо, ал адам мени Кудайым жакшы көрүптүр деп ойлобосун дейт. Жана бир адамдан ырыскысын тарыраак кылып койсо, мени Кудайым жаман көрүптүр деп ойлобосун дейт. Бирөөнө байлык берип, бирөөнө мансап берип, бирөөнө ден соолук берип, бирөөнө сулуулук берип, бирөөнө улуулук берип, бирөөнө кембагалчылык берип, бирөөнө оору кесел берип, бирөөнүн боюн кыска кылып, бирөөнө журналисттик кесип берип, бирөөнө молдочулук кесип берип, бирөөнө падыша кылып, бирөөнө кайырчы кылып сынайт урматтуу бир тууганым. Кимге кандай сыноо берсе, Кудай Таалам туура көтөрө алат, ошону чыдай алат деп ошого жараша берет. Анан биз көз карашыбызда жакшы экен, байлык экен, адамдар жакшы көрөт деген нерсени берсе, Кудайга жагат адам экен деп, анан оору сыркоо койсо, Кудайга жакпаган экен деп түшүнбөш керек. Мына ушул ислам акыйдасы, ислам дүйнө таанымы, ислам философиясы боюнча түшүнүүгө эмес адамдын сөзү. Демек Кудай биздин дааватыбызга, ажылыгыбызга, намазыбызга, орозобузга зекет муктаж эмес, балким ошол нерселерге биз муктажбыз. Ошол аркылуу биз Кудайдын ыраазылыгына жетүүгө аракеттенебиз. Wallahu a'lam bis-sawab. Угарман бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Mamastар, мен сизге бир суроом бар эле. Кудайга шүгүр. Сиңдим бар.
Ал 4 айында багылган. Анан деги эле ошо багылган балдар жөнүндө айтпайм. Ошол 4 айында алганда эмизген 1,5. 1,5 эмизгенби дейм? 4 айында багылганбыз да. Ким 1,5 эмизгенби? Апаңыз эмизгенби, эжеңиз эмизгенби? Үнүңүз жакшы угулуп айтат да, сиздикичи? Биз 4 айында эле багылган, эч ким эмизгенбиз да. Түшүнүктүү. Эми ал силердин ошо бир тууганыңардай жүрө берет да, бирок деген мурас маселесинде толук мурас ала албайт, анткени ал өзүңөрдүн эме биологиялык бир тууганыңар эмес, бирок бакканчы сооп ала бересиңер, иншалла. Жана багылгандарга сооп. Албетте, жетим баккан сооп деген жакшы да. Пайгамбар алейхиссалам айтат, жетимдин башын сылаган деген келип сылап коюп, сөткө түшүп кетип калган жанагыдай немеге тартып коюп селфиге деген сөз эмес. Бул деген ошону карап, силерге окшоп багып, өстүрүп, чоңойтуп, эрезеге жеткирсе, мени менен мына ушул эки манжа кандай жакын болсо, мына ушундай бейиште мени менен бирге болот деген. Силердин баарыңарга ошол кызды багып алган үчүн ошол пайгамбар менен бирге болуу насибеси күтүп турат, иншалла.